Биздин депутаттар эмне болот? Депутат болуп Бишкекке кетет. Азыр эмне кылып атат? Үймө үй барып кучактап берип атат. Сөзүн ачкыла. Неге депутат болгондон кийин ошол ишти кылбайт? Мен ушул нерсени түшүндүм. Программаны айткан менен бир тыйын пайдасы жок экен. Себеби сиздердин көз карашыңыздар бир адамдын атынан келесиздер, ошо чыкса кол чабасыздар, кыйкырып, шаптыратып колду токтотпой. Чын айтып атам мен, ачык нерсени айтып атам сиздерге. Мына болуп аткан нерсени айтып атам мен. Жаштарды ушинтип сындыра берсеңиздер, жаштар кийин келечекте чыкпайт. Жогоруда турган эч нерсе жок. Мен эч кандай бир кресло менен оорубайм, өтпөй калсам да өкүнбөйм. Просто ошол жаштардын ичинен дагы окшогон бир бизге окшогон патриот жаштар чыксын деген ой менен өзүмүн минип жүргөн автоунаамды сатып комиссиянын пулун төлөдүм. Бир агитаторум жок мына жерде, даже 30 садырда жок өзүм туулуп өскөн жерде. Мен эми кылам деп кетип атам. Буга чейин бир нерсени кылган эмесмин, себеби депутат болгон эмесмин, жогорку иште иштеген эмесмин. Той алып барганмын, көптөгөн той алып барганмын. Мен балаят чөйрөсүндө койгон өзүмүн максатыма толук жеттим. Ар бир адам максаты болот бул жашоодо. Мен ал карьерамды жаптым. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, апалар, кандидаттар, баарыңарга ийгилик. Мен ойлоп калдым, бул эч кимдин оюн өзгөртө албайт окшойбуз да. Мына 2-3 күндөн бери жүрөбүз, ар бир кандидаттын өзүнүн эле шайлоочулар келип атат, агитаторлор келип атат, ачык эле айтып коеюн. Мен ойлоп калдым, жаштар менен иш алып барат окшойт. Улууларды болот окшойт. Жаштарды ушинтип сындыра берсеңиздер, жаштар кийин келечекте чыкпайт. Мен ачык эле айтам, 30 садырда өзүм тааныгандар отурат, кол чапкан эми жарашкан жок азыр. Мен Айшатыларым отурат, агайларым отурат. Мен 30 садырдын кулунумун. Мен жаным кейген ушул болду. Мен чында патриотмун. Мен ата-энем тааныйт отургандар 30 садырдан келген. Мен чында устанын баласымын, кадимки устан, атам өтүп кеткен. Апам мугалим, мугалимдин баласымын. 30 садырда бир саз депутат болуп иштеген. Мына билишет мен 30 садырда не иш кылганымды. 30 садырда Кудайга шүгүр, мени шайлагандардын ишеничин актаган 100% айта алам 30 садыр болот деп. Азыр эми Сарыкулот бизге кошулуп калды. Биз чоң айыл өкмөт болуп калдык. 30 садырдан сайыс учурунан бери бир дагы депутат чыкпаптыр. Чыкпаптыр эмес, чыкты. Өзүбүз колдой алган жокпуз. 30 садырга иш кылбайт дейт. Бирөө жарым чыкса кылабы 30 садырга? Бирөө жарым барыш керек ал жерге. Эч кандай бир колдоосуз, эч кимден бир жардамысыз мен өзүмүн аракетим менен ушул жака аттандым. Бир апамдын дуасы менен, апам айттым, апа сиз бир эле дуа кылың апа, тагдырыма жазган болсо болот, болбосо жок. Биз буга чейин карантинде билесиздер, 30 садыр айыл өкмөтүнө караган айылдан келишиптир, могу жерде Кызыл Абаттан отурушат, Кыш Абаттан отурушат, Кара Дөдөн отурушат. Карантинде биз депутат элек, биз менен чоң иштеген депутаттар да отурат залда. Мен бир күн үйдө болгон эмесмин. Ошол элдин шайлаган жоопкерчилигин бойнума алып. Ак фит менен, эгер билсеңиздер, үйдө болсоңуздар, эстесеңиздер, уккан болсоңуздар керек. Жаш балдарды көчөгө чыгарбай, машина менен дөңмөдөң айыл-майыл көчө кыдырып, карантинде балдарды көчөгө чыгарбай, фит менен мигалка менен кыйкырып жүргөн. Просто мен азыр жаным кейгени канча айыл, уже 3-4 айыл өкмөт өттүк, бар жогунда бир өзүн талапкерлердин агитаторлору. Жөнөкөй карапайым эл жок. Жанагы ошо сиздер бүт ар бир айылдын лидерлери. Жок дегенде ар бир көчөнүн лидерлери отурасыздар. Бул жерде жөнөкөй эл отурган жок. Жок дегенде 10-дан 20-дан адамга тил өтө турган адамдар отурасыздар. Мен айтып атам, 30 садырда сен кеч коюп калдың. Кеч койгодай мен 1-декабрь күнү койгон жокмун. Шайлоо алдыда эле. Убакыт бар. Мен деле толук жаштар барсын деген ойдон алысмын. Жок дегенде 20-25% жаштар барышы керек мамлекетке. Себеби ушул улуу биздин саясатчылардан кадр болуп, опыт алып, бул кишилер кеткенден кийинки дагы артыбызда кадр керек Кыргызстанда өтүрө турган. Мен өзүм барып кыйратып бир нерсени жазып коем деп айта албайм. Депутаттын милдети жардам бер айтып атышат, президентибиз айтып атат, элге көпүрө. Биздин депутаттар эмне болот? Депутат болуп Бишкекке кетет. Ал нерсе мен ойлойм туура эмес. Эл менен тыгыз байланыш керек. Азыр эмне кылып атат? Үймө үй барып кучактап берип атат. Сөзүн ачкыла. Неге депутат болгондон кийин ошол ишти кылбайт? Неге деп шайлоого чейин асфальттарды жасабайт? Неге мектептер жасабайт? Менин жогото турган эч нерсем жок. Мени көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Тойлордо жакшылыктарда кызмат кылып жүргөн тамада баламын, тамашоочумун. Кимдир бирөө жана нервный чал деп билет. Аксакалдар элибизде ошол сатирабыздан таанып калды. Мен балаят чөйрөсүндө койгон өзүмүн максатыма толук жеттим. Ар бир адам максаты болот бул жашоодо.
Мен ал карьерамды жаптым. Мен эми мындан ары жаным сайып болсо да ушул мекениме, элиме, жериме биз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин атым жакшы тамга менен тарыхта жазылып калса экен деген ой максатым бар. Жогото турган эч нерсе жок. Мен эч кандай бир кресло менен оорубайм, өтпөй калсам да өкүнбөйм. Просто ушул жаштардын ичинен да ошого бир бизге окшогон патриот жаштар чыксын деген ой менен өзүмүн минип жүргөн автоунаамды сатып комиссиянын пулун төлөдүм. Бир агитаторум жок мына жерде, даже 30 адым да жок өзүм туулуп өскөн жерде. Мага окшогон патриоттор болсо, жараткан жүрөгүнө салган болсо, жараткан менин тагдырыма жазган болсо, барарбыз. Эгер тагдырда жок болсо, дүйнөнү умар үйрсең дагы эч нерсе болбойт. Тагдырың болсо, дүйнө каршы болсо дагы сен бара албайсың. Мен ушул нерсени түшүндүм. Программаны айткан менен бир тыйын пайдасы жок экен. Себеби сиздердин көз карашыңыздар бир адамдын атынан келесиздер, ошо чыкса кол чабасыздар, кыйкырып, шаптырантып колду токтотпой. Чын айтып атам мен, ачык нерсени айтып атам сиздерге. Мына болуп аткан нерсени айтып атам мен. Жок, буга чейинки болгон нерселер да башка эл өкмөттөрдө да айтып атам. Өкмөт мынча адам менен эмес, чыныгы эл менен чоң жерлерде, стадиондордо бизге кеминде 5000-6000 деген адамдар чогулуп бериш керек. Ошол жерде биз программаны айтышыбыз керек. Биз бу жерде не кылып атабыз? Өзү тааныштырып атабыз. Каерденбиз, атабыз ким, апабыз ким, буга чейин не кылганбыз? Ошо милдетке баргандан кийин кылабыз да, ошону кылсын деп бардык да биз. Мен эми кылам деп кетип атам. Буга чейин бир нерсени кылган эмесмин, себеби депутат болгон эмесмин, жогорку иште иштеген эмесмин. Той алып барганмын, көптөгөн той алып барганмын мен. Эми депутат болуп барсак, буюрса ошол нерсенин баарын жасайбыз. Депутат не кылыш керек болгон болсо, ошонун баарын жасайбыз. Акыл ак тилек номер 11 чоң рахмат. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Жардамыңыздарга чоң рахмат.